болса ризамын ойынчысы. Азыр болсо ошентип экинчи таймдагы бир каршылашма соңуна жакындап калыптыр. Ай. Баласы камчы менен чабый деген эмне болду? Пикир келишпестик жокпу эң башкысы? Сүйлөшүп атышат. Тынч эле го дейм. Элдешип атышат го дейм мен оюнчу. Элдешип атабы же күрөшүп атабы? Элдешти го дейм. Жакшы. Жок, элдешпептир. Бирөөсү Манас Ниязов болчу, ал белгилүү. Экинчиси ким эле? Манас Ниязов улакты жерден эңип аткан учурда ушул бир нерсе болуп кетти. Албетте ошол жерде ошого Манас ардам калып окшойт. Анан негизинен ал өзү мындай позитивдүү ойлоп калат. Бирок Рустам болсо демек бул жактан айтып атышат Нурбек Юсупов менен демек ошентип Манас Ниязов ошентип бири-бири менен пикир келишпестик болуп кетти. Нурбек Юсупов бир аз ошол жерден чындыгында агрессивдүүрөөк өзүн алып жүрдү. Биринчи чындыгында Нурбек Юсупов түштү. Андан кийин Манас Ниязов түштү. Эми бири-бирине сырткы жатканга деле жетишкен жок. Мындай нерсе көкбөрүнү көркүнө чыгарбайт. Бул эми хоккей эмес албетте. Хоккейде болсо экен ал жерде ошентип баш кийимдерин чечип алып каалаганча кырылышса болот. Ал жерде жана болса калса да каралышпайт. Görmanlar күтүп калды, келсин эми деп келип кайрадан оюнду ансырап болот эле. Күтүп туралы.